Биринчимин деп мындай өзүмдү эч качан эсептеген эмесмин. Ошол күнү эле 5 мүнөт калганда баягы эжелерим айтып калышты, сен биринчи экенсиң деп. Аябай кубандым, күткөн эмес болчумун. Чыгып жатканда дагы аябай толкундандым. Ошол күндөгү баягы сыймыгымды, өзүмдүн баягы сезимдеримди сөз менен айтып жете албайт болушум керек. Манас университетинде өткөргөн 5 жыл ичинде көптөгөн жашоого болгон көз карашым өзгөрдү, жалпы эле дүйнөгө болгон көз карашым өзгөрдү деп айта алам. Жана ошондой эле көптөгөн баягы инсандык жана адамдык касиеттерге ээ болдум, аябай жакшы. Негизи Манаска келип жатканда аябай чоң үмүттөр, баягы чоң амбициялар менен келген болчумун. Бирок бул амбициялардын баардыгы толугу менен ишке ашат деген мындай кандай 100%дык бир менде ишенимдүүлүк жок болчу. Бирок азыр айта алам, көптөгөн нерсеге жетише алдым. Мен окуп жаткан бөлүмдө, мисалы үчүн эл аралык мамилелер бөлүмүндө биз англис тилин, кытай тилин жана ошондой эле түрк тилин аябай жакшы өздөштүрөбүз. Жана бул тилдер мага көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып берди. Мисалы үчүн көптөгөн эл аралык студенттер арасындагы конференцияларга катыштым, ар кандай симпозиумдарга катыштым. Ошондой эле 3-курсту бүтүп жатканда Турция мамлекетинде Истанбул шаарында стажировкада өтүп келдим. Эң чоң жетишкендиктерим ушулар деп ойлойм. 3-курста окуп жатканда бизде эл аралык укук деген сабак бар болчу. Менин эң жакшы көргөн агайымдын сабагы болчу. Жана ушул сабактан визе сынагынан 80 балл алып калганда, баягы биринчи жолу жашоомдо 90дон ылдый алган баам болчу. Ошондуктан аябай капа болгом, ызалангам, ыйлагам, бир жумадай ыйлап көзүм шишип жүргөн. Ошол күндөр, ошол элестер такыр унутулгус болуш керек деп ойлойм. Бирок бул окуя мен үчүн бир чоң сабак болду. Анткени ар бир баягы кыйроонун артында бир жакшылык болот. Окууга болгон кызыгууңар, талпынууңар болсо, сөзсүз өзүңөрдүн көксөгөн максатыңарга жетесиңер. Өзүмдүн баягы тажрыйбамдан бөлүшө кетсем, бул мен үчүн мисалы үчүн бул жетишкендикке жетүү үчүн эң биринчиден балким убакытты туура пайдалануу болду. Убакытты туура пайдаланып, баягы план түзөм. Мисалы үчүн мен күндү план түзөм. Саат канчада турам, сабакка саат канчада барам. Мисалы үчүн үй тапшырмаларымды саат канчадан канчага чейин жасайм. Жана социалдык тармак интернеттерге канча саат бөлүшүм керек деп ар бир күнүмдү баягы пландайм. Жана экинчиден бул самодисциплина, баягы орусча айткандай. Көптөгөн студенттер баягы жалкоолукка аябай жакында. Мисалы үчүн бүгүн кылатуучу ишти эртеңкиге баягы таштап кое беришет. Бирок мындайды такыр кылбаш керек. Эгер сиз өзүңүздүн көксөгөн максатыңызга жетүүнү кааласаңыз, анда самодисциплина сөзсүз түрдө болуш керек деп ойлойм. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз сиздерди баардыгыңыздарды Мизун Манас Эду KG социалдык баракчасына Инстаграмдагы катталууңуздарды сунуштайбыз.